Электрик кесиби расмий түрдө 19-кылымдын орто ченинде пайда болгон. Адамдардын санынын тездик менен көбөйүүсү жана тез өнүгүп жаткан электр ресурстарын көзөмөлдөө зарылчылыгы пайда болгон. Мындан улам биринчи электриктер Англияда жана АКШда расмий түрдө иштей баштаган. Мындай эмгек ресурстарына муктаждык биринчилерден болуп дал ушул өлкөлөрдө пайда болгон. Мындай биринчи жумуштар эмгек рыногунда абдан суроо талапка ээ болгон. Кесип тез эле күч ала баштады. Натыйжада бул адистик боюнча атайын окуу жайлар ачылган учурда электриктер дээрлик ар бир иш боюнча талап кылынат. Көп кабаттуу имараттарды тейлөө менен алектенген уюмдар үй тармагына жооптуу штат үчүн электрик талап кылынат. Бул кызматтагылар кылдат жана жооптуу болушу керек. Ошондуктан электрик жумушу өтө кооптуу болуп саналат. Бул сапаттар кырсыктарды болтурбоо үчүн гана эмес, адамдардын өмүрүн сактап калууга да жардам берет. Бүгүнкү ар бир кесип ардактуу көрсөтүүсүнөн дал ушул кесип ээси. Тактап айтканда, Жогорку Чың Алуудагы аба тармактар бөлүмүнүн Баткен участкасынын башчысы Мирбек Карабатоевдун ишмердүүлүгү тууралуу кенен айтабыз. Мен 3 август күнү 1983 жылы Баткен районунун Көкташ айылында төрөлгөнмүн. 4 тууганбыз. Окууду 1991 жылы 1 класска барып, анан 9 класска чейин ошол Көкташ мектебинде эле окуганмын. 1997 жылы 9 класстан Кадамжай лицейге барып окуганмын. Азиз Токтобаев атындагы Кадамжай районундагы Кадамжай шаарчасында. 2000 жылы лицейди аяктагандан кийин 2000 жылы Политехнический университетке, Разаков атындагы университетке тапшырып, ал жерде күндүзгү бөлүмдө окуп 1,5 жыл окудум. 1,5 жылдан кийин Кызыл Кайдагы филиалыга перевод болгон. Ошол Кызыл Кайдагы филиалга перевод болуп, жерде окуп 2005 жылы аяктаган окууду. 2005 жылдан кийин анан баягыдай окууду бүткөндөн кийин эле Россияга кеткенмин. Мигрант болчу. Мигрант болуп ошакта иштеп жүрдүм. 2010 келдим Россиядан. 2010 келип Баткен райондук электр тармактарына ишке киргенмин. Ошол маалда Маркаев Калан Нурозович ресми жетекчиси эле. Ошол жерде монтер болуп ишке киргем. Монтер болуп ишке кирип 3 ай монтер болуп иштедим. Андан кийин көзөмөлдөөчү, контролер болуп иштедим. 2 жыл иштедим. Энергетик кесип тандыганымдын эмесиге себепчиси өзүмдүн атам болгон. Атам дагы электрик, убагында совхоз малында электрик болуп иштеп жүргөн. Кийин мен окууду аяктагандан кийин ошол кайсыл окуу жайга тапшырсам экен деп ойлонуп эме кылып атканда, ойлонуп отурганда атам айтты: "Мынау политехническийге, энергетикке тапшырбайсыңбы?" деп сунуш берген да. Атам экөөбүз барганбыз, барып ошо политехнический институтта тапшырганмын. Атам айтканда: "Сен энергетик эмени бүтүрүп алсаң окуу жайыны, эч жерде ишсиз калбайсың, баардык жерде энергетиктерге иш бар" деп ошол атам себепкер болгон.
Жакшы болуп атат. Иш жакшы. Жайында жүрүп атат. Вот мына 4 жабыра бүттү уже. 4-төн 5-6 өзү. Oldu etek balonlar. Бұл жұмыштың оорчулуктары бул айрыкча кыш мезгилинде. Анан эрте менен жаз башталаарда жаан-чачын чагылган ошондой жаратылыштын эмелери бар да, чагылган жамгыр, анан кыш мезгилинде айрыкча. Анан биздикилер мына көп жерлерибиз мына тоолуу аймактарда да, абачы балыкларыбызчы. Тоолуу аймакта болгондуктан кыш мезгилинде оор болот. Мына кече жакында эле авариялык өчүү болду. Айгүл таш центральная 110 киловольттогу абачы балыгыбыз үзүлүп, кече кар жааганда муз тоңуп, ошол ызымдарыбыз, абачы балыкларыбыз көтөрө албай үзүлүп калды. Ошондо 3 күн жүрдүк. Энд ал жерде үй жок, башка жок. Машина барбайт, жол жок. Ошо машинадан түшүп эле өзү иштеген жерибизге баргыча эле 5 сааттык жол. Кооптуу учурлар биз мына жогору чыганулдагы абачы балыкларында иштегендиктен бийиктикте иштейбиз. Эми жок дегенде 25-35 метр бийиктикте. Бийиктикте иштеген эч кимдин колунан келе бербейт. Анан эми ушу техника безопасности сактап иштесе жакшы эле. 3 март 2024 жыл. Saat 9:30-да машина ошо короо алып келип таштады. Азыр saat 2-ден 44 мүнөт өттү. Мына иш жайга балдар жетип келдик. İşte başladık. Монтер болдум, контролер болдум. Андан кийин эмеге ушул тармакка өттүм, жогорку чыңалуудагы тармактарга. Бул жерде Кадамжайда иштедим 2 жыл, слесарь болуп, электрослесарь болуп, Кадамжай подстанциясында. Андан кийин Кадамжайдан кийин мына Раватта Разакова подстанциясы ачылды. 110-35-10 киловольттогу. Ошол подстанцияны мына ушу жамаатыбыз менен ошол Ош ал убактагы Ош ПВС маалында эле өзүбүз курдук. Өзүбүз күчүбүз менен ошо балдардын жумушу менен. Ошол подстанция курулгандан кийин ошол жерге мөөнөтчү кезектеги мөөнөтчү болуп, дежурный болуп ишке кирдим. Подстанция бүткөндөн кийин. Анан ал жерде 2 ай иштегенден кийин азыркы ушу иштеп аткан тармакка, абачы балыгы тармагына 2022 жылы өткөм. Электромонтер болуп өткөм. 2022 жылы апрель айында ушул тармактын Баткен тобунун жетекчиси болуп иштеп келатам. Сыйлыктарымдан бир эле сыйлыгым бар. Грамота, ардак грамота. Министрдин өзүнүн грамотасы бар. Мына чек арада 2022 жылы тажик-кыргыз кагылышуусу болду. Ошондо бир канча линияларыбыз жараксыз абалга келген. Ошолорду оңдоп түзөө иштеринде жакшы жактарын көргөзгөн окшойм. Ошо Талайбек Ибраевдин, министрдин өзүнүн грамотасы бар. Отой Мирбек тырышчаак биринчиден. Өзүнүн койгон, ар бир койгон өзүнүн функциональный обязанностун, милдеттенмесин так аткарганга ар дайым тырышат. Ар дайым сапаттуу аткарганга, берилген иштерди, тапшырмаларды сапаттуу аткарганга, өз убагында аткарганга өтө катуу тырышып, башка жумушчулардын алдында өзүнүн үлгүлүүлүгүн постоянно көрсөтүп келет. Биз ошону баалайбыз. Андан ары аракетчил, өзүнүн идеяларын постоянно айтып турат. Бул идея айтканы ар дайым бул жетекчилерге өтө чоң жардам болот деп эсептейм. Себеби булар ар бир өзүнүн карамагында турган жогорку чыңалуудагы чубалгыларын, опораларын булар жанынан практически көрүп, өздөрү үстүндө жүрүп көрүп, бизге караганда жакшыраак көз алдына элестетип, жер шарты боюнча дагы
жакшы маалымат берет. Мындай кадрлар өтө азыркы мезгилде энергия системада действительно кадр саясаты өтө таңкыс. Күчтүү кадрларды сакташыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек мындан ары. Булар келечек ээлери, келечекте бул Кыргызстан Баткен областы эле эмес, Кыргызстанды башкарып калган үлгүлүү бир күчтүү кадрлардан болот деп ишенебиз. Бул кесипти мага атам себепкер болгон деп атам туура эле багат берген мага. Мен азыркы жаштарга айта турган сөзүм дагы эле ошондой. Баардык жерге барсаң бүт нерсе бүт электр энергия менен баардык жерден иш табылат, эң оңой. Курулушка барсаң деле иш табасың. Бир ишканага кандай болбосун, любой эле ишканага барсаң электрик керек. Айлык маянасы жакшы, бирок биринчи киргенде энди баардык эле жерде төмөн болот. Кирип, иштеп, убакыт өткөндөн кийин акырындык менен көбөйөт. Убакыт бир жерден көгөрөт дегендей. Мына азыр менде иштеген балдардын 17 жыл, 19 жыл, 20 жыл иштеген балдар бар. Ошолор мендей эле айлык алат. Ошол жетекчилер кандай айлык алса, ошондой айлык алат. Ошо катардагы эле жумушчулар, электромонтёрлор. Бул иште мен 18-20 жылга тартылып иштеп келе жатам ушул тармакта. Аба чыбалгы линиясында. Бул жумушта жакшысы бар, жеңил иш, оор иш деген бар, суук, ыстык, ыстык сууга чыдап ушул иште иштеп келе жатам. 18-20 жылдан бери жакшы, өзүм сүйгөн ишим.